Neyse saldırıyaptı ki. 3'te. Kayın bismillah. Alıp avar aylık. Uçma. Vay uçmayla sen çıkarın. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendешler, hurmatlı bir tuğanдар. Biz Akniyet Amanat Коомдук Фонду былтыр 2019 жылы Жалал-Абад жерине 9 үй жайы жок муктаждар үчүн жашоо турак жай муктаждар комплексин баштаганбыз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Кече эле ниет эле ушул. Кече эле ниет эле кантип ушундай муктаждарга көп үй бүлө жашай тургандай комплекс салсак болот деген ниеттер болуп жүргөн. Кудайга шүгүр, мына азыркы күндө бир жыл аралыгында уже быйыл 2-нчи жыл караңыздар 2-нчи кабат көтөрүлүп иш жүрүп атат. Азыр 2-нчи кабаттын тамы жабылып атат, тамына лай басылып атат. Кудайга шүгүр, азыр техникалар иштеп атат. Усталарга ушул лай баса турган немени баалап берип койгонбуз. Мен кече эсимен чыгып калыптыр, 2-нчи этажды 200 сомдон баалаган экенбиз квадрат метрин. 250'den деп атып 200'den баалаган экенбиз. Биринчи этажды 150'den баалаган экенбиз. Экинчи этажда 180 квадрат бар экен. 180 квадратты 200'гө көбөйткөн болсок 30 миңден ашык акча болот экен. Экинчи кабат. Тура көп каражат. Бирок урматтуу мекендештер, колуңан келбегенден кийин кимге жалдырайсың? Ашаргылайын десең деле ошол акчанын жарымы кетет. Анан ал иш кандай болот? Кимден требуйт этип аласың? Ошол жагы бар. Азыр биз бул жерде усталарга тапшыргандан кийин усталарда бүт баары требуйт этип алабыз. Мына усталар азыр бир кабат лай баскандан кийин бир аз кургагандан кийин, жаштап кургандан кийин, жарылгандан кийин үстүнөн дагы лай менен шуатып чыгабыз. Себеби үйдүн ичиндеги паровой отопление менен ысыган ысыктык сыртка чыгып кетпеш керек. Үйдү болушунча жылуулаган аракет кылып атабыз. Буюрса, мына ушундай урматтуу мекендештер, Кудайга шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, кече күнү мен мурунку күнү эл менен бөлүшкөм. Биздин эл сом картабызга бир атын сыр бойдон калтырган бир тууганыбыз, мен тааныбайм ким экен, билбейм. Кыскасы 50 миң сом акча келип түштү. Анан эртеси мен бөлүштүм. Ошто жүргөнүбүздө келип түшкөн. Урматтуу мекендештер, бул аманатты кимиңиздер салдыңыздар? Эгер кимиңиздер салганыңыздарды айтпасаңыздар, биз иштете албайбыз. Жок дегенде мейли атыңызды биз элге жарыяга бербейбиз. Жок дегенде бизге айтып коюңуз. Аманат ээси ким? Анан аманатты кай жака иштетиш керек деп эл менен бөлүшсөм, кече биринчи бир мырза байланышты эле. Мырза экен, таксыр экен, Алла разы болсун деп сүйүндүм элем. Андан бир топ өткөндөн кийин мен агабыз мага дагы жазган экен, мен көрбөптүрмүн. Бир топ өткөндөн кийин эжебиз өзү байланышты. Урматтуу мекендешим, Жалал-Абадтан болот экен. Ал мырза бухгалтер болот экен. Ошо бухгалтердан салып койчу деп суранган экен. Ошол ага салып жиберген экен. Негизи аманаттын ээси бир аял киши экен. Эже экен. Жалал-Абадтан болот экен. Жалал-Абадта турат экен өзү. Кыргызстанда экен. 50 миң сом аманатын биздин эл сом картабызга салып коюптур. Урматтуу эжеке, эгерде көрүп аткан болсоңуз, атыңызды тура өзүңүздүн суранычыңыз боюнча сыр бойдон калат. Эжебиз айтты да, рия болуштун кереги жок деди. Соопту көбүрөөк алайынчы деди да. Мен элге рия кылып алып, сообум азайып кетпесинчи. Ошондуктан мен соопту көбүрөөккө ээ болуш үчүн мен атым сыр бойдон калсынчы деп суранды. Мына ушундай, эжеке, азыр сиздин аманатыңыз 50 миң сом акча толугу менен аке, мен азыр 50 сомдон чечип жаңы эле келдик. Көрүндүбү? 50 сомдон 50 миң сом акчаңызды чечип келдим мен азыр. Мен азыр сиздин аманатыңыздан келатып эле бул жерге келе бир КАМАЗ кече топурак төктүргөнбүз. 2 КАМАЗ топурак төгүлүптүр. Азыр жаңы эле дагы бир машина кум дагы төгүп кетти. Мына ошол 3 машинага мен азыр 3,5, 1,5, 4, 5 миң сом акчаны ал жерге берип келдим. 45 миң сом аманатыңыздан Кудай кааласа мен азыр мына иштеп аткан техникаларга лай басылып аткан кызмат акыларына берсем деп ниет кылып турам. Кызмат акысынын 2-нчи кабаты 30 миң сомдун тегереги болот экен, урматтуу бир туугандар, мекендештер.
Эжеке, сізден Алла разы болсын. Алла разы болсын. Қараңызшы, біздің көзіміз шашырап тұрғанда, біз кімге қайрыларымызды білбей, улам күнде елге шунда арғасыз қайрылып тұрғанда, сіз біздің көзімізді аштыңыз. Шындығында. Стройка құрылыш ушунчалык каражат талап кылат. Ошентсе дагы элибиз бар экен, журтубуз бар экен. Тамчылап отуруп, тамчыдан көл куралат дегендей тамчылап отуруп, мына бүгүнкү күндө 2-чи кабатка жетип келдик. Кудай кааласа азыр лай басылып бүтөөрү менен стропила, Иркутскден келген стропиларды коебуз. Ал жыгач жетпейт. Дагы базардан алабыз. Стропиланы берери менен тинекесин алып берем деген бир тууганыбыз күтүп отурат. 160 миң сом акчасын күтүп, кармап алып. Урматтуу мекендештер, акчаны жакшы көргөндөр ушунчалык ичи күйүп атса керек. Кантип эле ошол акчаны берип коюп атат деп. Койчу, 50 миң сом, 100 миң сом, 160 миң сом акчасын ушул жерге аксыз кантип берип атат деп таң калып атсаңыздар керек. Кээ бир инсандар. Кантип эле эмес, мына ушинтип эле. Мына ушинтип эле. Ишенбесеңиздер, мына көрүп атасыздар. Мына азыр бир эжебиздин 50 миң сом акчасын чыгарып келдик. Мына кече Таштамайына дагы да бир аял киши, кыз бала, өзү жаш эле кыз бала, Бишкектен 50 миң сом акчасын салды Таштамайына. Мынаке, өзү муктаж болуп турган бир тууганыбыз мырза 100 миң сом акчасын алып келип тапшырып кеткен. Мынаке, урматтуу мекендештер, анан көп бергендердин эле аты айтылып атат деп ойлобоңуздар. Болгону таң калып аткан инсандарга айтып атам. Таң калып аткан инсандарга. Мына ушунча аманаттарды да берип атат. Булар колунда бар, бир бизнеси бар, же бир миллионер бай инсандар эмес, же бир машинада жүргөн байлар эмес, жөнөкөй эле инсандар берип атат. Көрдүңүзбү? Кылса болот, ниетке жараша. Сиз ниетти бекем кылган болсоңуз, Аллах таалам сизди миң эселеп мына ушул жергелерге кызмат кылдырып коет. И өзүңүздүн тапканыңызга да Кудайым берекесин берип коет. Ошон үчүн эң башкысы ниетти бекем кылыш керек. Ниет ачык болуш керек. Көңүл ачык болуш керек. Берешен болуш керек. Сиз бирөөгө бирди берсеңиз, анан Кудайым сизге берет. Сизге Кудайым берген берекесине, ошо ырыскысына берекесин берет. Тапканыңызга берекесин берет. Эгерде сизге тапканыңызга Кудайым берекесин бербесе, сиз миллион эмес, миллиард табыңыз. Берекеси жок болгон болсо, аныңызды сиз кай жака иштеткениңизди дагы изин таппай каласыз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, эң башкысы чыныгы жашоону, акыреттик жашоону ойлош керек. Бүгүнкү жашоонун кызыкчылыгы эмес, акыреттик жашоону ойлош керек. Ооба, туура, бул жашоонун да тирилиги бар. Бала чака багыш керек, үй бүлө багыш керек, аны дагы ойлош керек. Бирок урматтуу мекендештер, өзүңүздөрдөн ашырынып, муктаждар үчүн бериш керек. Мейли бул жер, мейли башка жер. Биз качан бири-бирибизге кайрымдуулук кылып берген кезде, Аллах таалам ошондо сиз менен биз ойлогондой Кудай заманды жашоону берет. Бизде жүрөктөрдө текебер болуп барат. Бермек тургай, берген инсандын чөнтөгүн эсептеп, аны карап, буну карап, мына ушундай инсандар болуп атат. Мына ушундай таң калып атасыздар. Анын бергенине сын пикир айтып атасыздар. И аны алган бизге да сын пикир айтып атасыздар. Каяка кантип иштетип атасыңар деп атасыздар. Мына бул жака иштетип атабыз деп көзүңүздөргө күн санап, көзүңүздөргө сайып көргөзүп атса дагы ишенбей атасыздар. Урматтуу мекендештер, биз үчүн сиздердин ишенүүңүздөр чындыгында кереги жок. Биз үчүн бир гана Аллах ишенип турса, Аллах көрүп турса, Аллах баардыгыбызды карап турат. Эң башкысы Алла таалам акыреттик жашоодо салмагы оор таразалардан койгон болсун иншалла. Мына ушундай. Ошонун гана үстүнө жүрөбүз. Болбосо, эгерде бул жашоонун гана эмесин ойлогонубузда канчалаган кечеки инсандардын сөздөрүн угуп атабыз. Ошолордун сөздөрүн укканда биз бул ишти таштап койсок керек эле дейм да. Иренжиткен сөздөрдү угуп атабыз. Элдин иши деп өзүбүздүн личностубузга ушунчалык катуу сөздөрдү угуп атабыз. Сөккү угуп атабыз, сөгүш угуп атабыз. Катуу сөздөрдү угуп атабыз. Эмне деген көңүлдү иренжиткен, чындыгында жүрөктү ооруткан сөздөрдү угуп атабыз. Мейли деп баардыгына көз жумуп коюп, ишти гана алдыга гана кетип баратабыз. Кудай буйрса, ит үрөрөт, керген жүрөрөт.
Урматтуу мекендештер, мен азыр эжеке сиздин аманатыңыздан усталарга дагы бөлүшөм. Иш мына ушундай. Азыр иш Кудайга шүгүр кетип атат. Бүгүн экинчи кабатты толугу менен лайын басып бүткөн болсо, эртең биринчи кабаттын лайын басат. Биринчи кабатты былтыр кыш болуп кетип, лайын баса албай жетишпей калганбыз. Мына ушундай. Кудай калса бардыгы эң сонун, бардыгы жакшы. Кудайга шүгүрлөр болсун. Колдооңуздар, кубаттаңыздар, ынтымакташыңыздар, биримдик болойлу, урматтуу мекендештер. Биригели, ынтымак болойлу. Текебер болбойлу. Кол ачык, жоомарт, берешендерден болойлу, урматтуу мекендештер. Мына сиздерге ушинтип кайрылаар элем. Эгерде сунуш суроолор болгон болсо, биздин ишибизге сын пикир сунуш сурооңуздар болгон болсо, биздин Ак ниет амандык коомдук фондунун эл сом байланыш WhatsApp номери 705 менен 337790. Эгерде жардам берүү үчүн ошол эл сом иштейт, же Сбербанк карта, мурунку эле карта убактылуу иштеп атат 42 76 38 01 15 76 16 99. Ким аманатын салса дагы дарегин айтып салыңыздар, урматтуу мекендештер. Паланчамын, жатыңызды айтпасаңыз дагы аманат бул жака деп жазып коюңуз, болду. Мына ушундай. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум. Азыр биз анда иш боюнча дагы карап сиздерге толук көргөзөйлү иншалла. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр жогоруда айтып өткөндөгүдөй эле лайды экинчи кабатына лайын биринчи кабатына тамына лай басып берген. Азыр Атабека бригадасы менен техникалар мынакей манипулятор, кран бүт бардыгы келип, буйруса иш сонун жүрүп аткандыгын көрдүңүздөр. Кудайга шүгүр. Мен лайды канчадан басканын дагы жогоруда айтып өттүм. Мен азыр жогоруда эжебиздин жиберген 50 000 сом аманатынан 30 000 сом акчаны ушул ылайы баскан кызмат акыларына азыр берейин деп эме кылдым. Бул жерде минус плюсу бар. Жогору экинчи кабаттын өзү эле мен эсеби боюнча 35 000 сом акча болот экен, ылайы баскан 200дөн эсептегенде. Мен азыр 30 000 сом сиздин колуңузга тапшырып турсам, анан биринчи кабаты дагы бар. Азыр сиз толук ылай басып бүткөндөн кийин жогоруна чыгып, квадрат метрин толук өлчөп туруп, анан минус плюсун беребиз буйруса. Мына эжеке, сизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Сиздин жиберген 50 000 сом аманатыңыз өтө сонун жакшы ишке жарап берди. Ушул жерде жашоочу муктаждар үчүн жылуулук тартуулаганы жардамын берди буйруса. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик андамысы. Рахмат, Алла разы болсун Атабеке. Эме жал жокпу? Жок, баары жакшыбы? Анан эң башкысы Атабеке, усталар, балдар ниетке жараша да. Кече эле көрдүңүздөрбү, кече эле бөлүштүк элек. Мына азыр эртеден бери бизди чалып күтүп турган Бакыт деген бир тууганыбыз сой ишин алып келип койду.
Азыр Кудай кааласа кечке койду соебуз, сонун кылып сиздерге сонун бир тамакты даярдайбыз буюрса. Сиздерге рахмат. Алла разы болсун. Канчык бала дегенде. Буюрса. Буга чейин дагы эки бир тууганыбыз ушундай союштан алып келип эки кой союлду. Мына азыр 3-чү кой союлуп атат. Кудай кааласа бардык эң сонун материалдар кандай болду? Жалып жокпу? Жакшы, жалып жок. Иш болуп атабы? Азыр bundan кийин эмне ишине киришебиз ака? Чатырга тишебиз үстүгө. Үстүн жабабыз, а? Жабабыз. Сразу баштайбыз, кичине кургатып, а? Бир күн кургатабыз. Ал айдык алыңдыгын канча басып атасыз азыр? 6-7. Мен азыр үстүнө чыга алганым жок. Бирок камералар үстүдөн тартып атат. Бардыгы жакшы, а? Үстүгө чыга алмайм. Эч банда жылчык калган жок, а? Жакшы жалды. Кардон таштап атасыз. Кардон, Бардыгы, коломбо. Рахмат анда, сиздерге Алла разы болсун. Балдардын бардыгына Кудайым күч кубат берген болсун, тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Анан бардык крановщиктерге, мол техниканы айдаган агаларыбызга да Алла разы болсун, а? Рахмат. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Бакыт ага экрандын артында турат, тартылбай эле коюш деп суранды. Сизге дагы чоң рахмат, Алла разы болсун. Азыр мындан башка дагы ушул айнек жолсом дагы эмне иштери бар деп сурап атат. Чамасы бирдемкесине кылып берейин деп атат окшойт чамасы. Мына ушундай урматтуу мекендештер, сиздердин жиберген жардамыңыздар менен, аманатыңыздар менен бүгүнкү күндө иш сонун жүрүп атат. Биз азыр Ордолуу Ош жерине кайрадан чыгабыз. Ошто дагы бүгүн сонун иш жыйынтыкталып турат. Жалал Абадта дагы мынакей экинчи кабат ылайы басылып турат. Ошто жанагы Баткен согушуна катышкан Орус улутундагы Русландын үйүнүн дубалы бүгүн толугу менен бүттү. Мына бүгүн ал жерге барып, ошол жерде кызмат кылган Баткендик согушка катышкан мына ошол Русландын куралдаштарына терең ыраазычылык билдирип келели деп азыр Ошко жолго чыгып атабыз. Ушундай урматтуу мекендештер, иштин баардыгын көрдүңүздөр. Баарыңыздарга аманчылык, тынччылык болсун. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Эң башкысы Кудайым күч кубатты берип, ушул иштерибизди аягына чейин чыгарып, быйыл ушул үйдү ээлерине тапшырып алганда Алла таала насип эткен болсун. Ассаламу алейкум.